Бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз, менин жашым 17-де. Ислам университетинде тапшырам кандай болот? Дават жок дейт го. Жакшы болот, Ислам университетине тапшырыңыз, илим аласыз. Эми дават жок дейт го. Кандай дават жок дейт го? Бардык пайгамбарлар жок болуп кетет го да. Бардык пайгамбарлардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инна арсалнака даиян. Алла Таала мен сени даватчы кылып жөнөттүм дейт, анан билбейм мында кандай болуп калат. Мына тартип десе болушу мүмкүн. 3 күн, 40 күн, 4 ай деген. А так даватты эгерде жок десе, анда иман тазалап алыш керек болот, жаңылап. Коркунучтуу бул сөздү айткан, этиятташ керек. Макулбу? Мындай тартип жок. Каякта 4 айды чыгардыңар, каякта 3 күндү чыгардыңар десең, мейли. Бул акылга сыяктуу. Айтабыз анан, ооба өмүр бою, давай өмүр бою, бисмилла. 4 ай тек кой дагы, сен өмүр бою давай. Бирок даватка келгенде тинташ керек. Валлаху яд'у иля дарис салам. Алла өзү дават берип атса, дават жок десең, Алла жок болуп кетеби? Этиятта бул сөздү өтөт этия. Ликулли каумин хад ва ликулли умматин расул. Куран, субханалла, шарият 500 аяттан эле келет. 6600 канча аяттын 500 аяттан эле шарият түзүлөт. Адаларымдын барды. Калганы эмне? Бардык пайгамбарлардын даваты Куранда. Куранда пайгамбарлардын намазын айткан эмес. Кандай сүрө окуйт, эмне кылат эле, кандай. Алардын орозосун айткан эмес, бардык пайгамбарлардын даватын айткан. Куран 1. Экинчиси, Курани Каримде туугандар 5 убакыт намазды айткан эмес. Багымдат, пешим, асыр, куптан, шам деген жок. Буну хадисте айткан пайгамбарыбыз. Түшүнүктүбү? Курани Каримде ишаратан айтылган. Күн чыккандан мурда, күн оогондон кийин, күн батаардан алдын, күн баткандан кийин деп эле. Канча рекет, куптанды 4 рекет, багымдат 2 рекет Куранда жок таксыр. Шам 3 рекет Куранда жок. Намаз окугула дегени бар. Намаздын чечмеленүүсү жок. Зекет бергиле деген бар. Бирок койдон 30дан, 40тан 1, уйдук болсо 30дан 1, төнүк болсо 5тен 1. Бундай Куранда жок. Зекеттин чечмеленүүсү каякта экен? Хадисте. Намаздын чечмеленүүсү хадисте. Ажылык, умранын чечмеленүүсү хадисте. Орозонуку чечмеленүүсү хадисте. Куранда жалпы эле намаз окугула, орозо туткула, зекет бергиле, ажылык кылгыла үстүртөн. Даватка келгенде даваттын чечмеленүүсү Куранда. Түшүнүктүүбү? Чечип салган Алла субханаху ва таала. Чечип дагы, чачып дагы салган. Кандай адибин бардыгын айткан. Кандай кылып дават бериш керек, кандай кылыш керек? Уду иля сабил Роббик бил хикмати вал мауидати ва жадилхум биллати хия ахсан. Нахл сүрөсү. Робуңа дават кыл дейт пайгамбарыбызга, Алла Таала буйрук берип атат. Данышмандык менен, чырайлуу насаат менен. Бирөө талаш тартыша турган болсо, анда эң кооз ыкма менен талашкын дейт. Эгерде кезек келип кала турган болсо, даватта совсем талашуу деген жок. Алымдар айтат, өзү эреже экөө эле дейт ошол. Данышмандык менен, чырайлуу насаат менен эле. Бирок эң кооз ыкма менен талаш тартыш дегени ал жок. Бирок болбой эле кайра келе берсе, ошондо дагы мына. Макулбу? Эми алхамдулилля пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи күндөн тартып акыркысына чейин Аллага чакырды. Аллага чакыруунун аты дават. Дават кыргызча сөз эмес да болчу. Дават деген сөз бул чакыруу деген сөз. Чакыруу кимге? Аллага. Аллага чакырып атабы? Чакыруу кимге? Куранга.
Кайсыга? Ахиретке, пайгамбарга, бунатын даават. Жакшылыкка. Ушунун баардыгы даават деген. Түшүнүктүбү? Көбүрөөк убакыт кетип калды, кечиресиздер. Бир убакыт келет иншалла. Азыр мына суроолор көп го дейм. Тияктан мына суроолорду жооп берейин анан кийин, а? Моолар берген суроолордун баардыгы күтүп отура берип неме болуп калбасын. Ардан бере берсеңер неме болуп калат. Дагы аралашып кетиптир. Ошон үчүн мынага кенен бир убакыт келет иншалла. Мен сиздерге усулу даава, дааваттын эрежелери кандай болгон, эмне болгон баарын айтып берем. Макулбу? Азыркы убакта тоокторго арам жемдерди берип атышат. Жада калса чочконун дагы мүчөлөрүн берип атышыптыр. Ошол тооктордун жумурткасы адалбы? Эми тооктун жегени ошол. Ошон үчүн баягы нар жак бер жакта кенен жүргөн бизде фикх маселесинде тооктор эми нажасатты жей берет да. Балдардын заңдарын, тияк бияктары баарын жей берет. Ошон үчүн аны байлап турсун дейт 3 күн. 3 күндө тазаланат. Эмегечи байлап койсун, жоксо сеткага салып койсун дейт да. 3 күн анан кийин ошо жем берип тазаланат полностью. Анан кийин жей бересиз дейт да. А так мисалы жөн жүргөн тоокторду деле жесе болот. Эми баягы такваларга ошондой жолдомо дейт. А бирок мына чочконун этинен бергенден этиятташ керек. А жумурткасына шектенбей эле коюң таксы. Жумурткасы кандай? Эми чөжө чыкты ошо халалу харам. Токтоңуз. Муну совсем эле кетип калдыңыз буягы. Кээ бирлери бар да ушинтип кете берет анан. Устаз, мен кээде сизди туурап сүйлөйм дейт. Анткени сиздей болгум келет. Бул күнөө эмеспи? Жакшы, туура. Туураңыз. Баягы Майрамбек деген неме бар го? Кечээ укмуш бир жерге барып калсак эми туурап Бейшембек Бекеше Кудай рахматы ошонун эмесинде бардык эле Куран окутуп койгон. Анан кийин туурап берип атпайбы укмуш. Туураңыз. Бирөөнү бирок караңыздар. Бир адамдын кемчилдигин туурабаңыз. Аксап басканын, мисалычы, бүкүрөйгөнүн, жок. Кайсы нерсе ошол адамдын кемчилдиги болсо, андай кылбаңыз. Ал иншалла күнөө болот ал. А так жакшылыктары машалла. Анан маскарлап мындай шылдыңдоо, уят кылуу иретинде болбош керек. Машалла калган эмне бар. Англияга жумушка иштегени кетип аттык эле. Насаат медиада Лондон шаарынын эле убактары бар экен. Биз бара турган шаарына жок экен. Намаз убактарын Лондон шаарына менен эле окуй берсе болобу, же кантип билсек болот? Жок таксыр. Мисалы, мына жерде Бишкек менен Лейлектин ортосунда айырма бар да. Азыр Шамды буякта окуп алсаң, Лейлекте азыр Шам боло элек да мисалы. Айырма бар. Ошон үчүн Лондондо да башка шаарларда ошондойлор окуп. Ал жакта Кудай калса эми заман өнүккөн, таксыр эч кыжалат болбоңуз. Англияга барып аткан кичине бир англисчени билип алсаңыз болбойт. Анан ал жерге барып, туура? Ошол жерден кирип, азыр Кудай кааласа переводчиктер бар, башка интернеттин булагынан тапсаңыз болот. Бул өтө кичинекей экен. Суроо кандай? Суроо мындай: кредит пайыз процент чоң күнөөлөрдөн го ата энем кредит алган болчу процентке ата энеге даават кылса болбойт деп уккам. Эмне кылсам болот? Алла ыраазы болсун. Жок, ким айтты ата энеге даават кылса болбойт? Болот ата энеге. Адеби менен даават таксыр эстегенде бир айтып коеюн. Эгерде өзүнүн жол жобосу менен болбой турган болсо, бул зыян алып келет. Жол жобосу менен билели. Улуу иш. Буйрук берилген иш. Бирок ошонун жол жобосу менен. Бирөөнү кагып, силкип жана жашка билбесе, ошон үчүн Кудай кааласа кийинки сабактарда эрежелеринде, адептеринде жол жоболорун айтып беребиз иншалла. Аз убакыт кыскараак, суроо көбүрөөк да. Так, бул ата энеге айтыш керек. Эмне ата энеңизге күйүнүп айтасыз да. Бирок жаштанкай кылып, мындай уруша кетпей, буйрук иретинде эмес, өзүңүз жогору сезбей, сунуш иретинде жалдырап, өзүңүздү пас алып. Азыркы күндө интернет аркылуу сабак бергендер көбөйдү. Тренер, коуч, психологдор, ошолор сабак учурунда ар кандай методдорду беришет. Ошол менен бирге бир нерсе медитация дейт. Медитация жана проработка деген өңдү өзгөртүү, ойду өзгөртүү боюнча сөздөрдү айтырат экен. Ушул кандай болуп калат? Бул нерселер менен көбү, же кээ бири дейби, көбү жашоосун жакшы жака оңдошот экен. Жаман ойлордон арылышат экен. Динибизде бул нерсе кандай? Караңыздар таксылар, медитация бул буддизмден келген да.
Проработка дегенин ал өзүнүн бүгүнкү күндөгү жаңы бир термин чыгып калды, ушундай кылып. Өзүнө самовнушение кылып жеңе турган. Таксыр бизде исламда динибиз толук. Динибиз толук. Дагы айтайын, динибиз толук. Бардык нерсеге жооп берилген. Бунун максаты эмне болуп атат? Кыжалатчылыктан жоюлуубу? Келиңиз таксыры. Медитация деп. Көз жумуп алып, эмнени ойлонуп атасыз? Көзүңүздү ачтырып эле беребиз ошону. Андан эселетип беребиз таксыр. Андан күчтүүрөөгүн беребиз. Андан тезирээкин беребиз. Андан сапаттуураагын беребиз. Сиз просто аткарыңыз. Аткара турган болсоңуз проблема жок. Биз айтабыз, Алла Таала ушундай убада берген, пайгамбарыбыз убада берген. Ушунун ордуна муракаба деген бар. Муракаба. Өзүн тарбиялоо, эстөө, ойлоо, ой жүргүзүү. Кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Кыжалатчылыктын күнөөдөн келет. Күнөөгө нафс түртөт. Нафсы талкалай турган нерсе өлүмдү эстөө. Биринчи ха дегенде эле. Андан кийин зикирлер, Кур'андар, таарат, намаз, эмне деген керемет. Кудай кааласа бардыгына да жооп бар. Курбан айт боюнча кошуна эжеке белгилүү эле алима эже курмандык чалуу боюнча аял киши өзүнчө курмандык чалышы керек. Кыямат күнү таразада эркектики өзүнчө, аялдыкы өзүнчө эсептелет. Ошон үчүн өзүңдүн атыңдан өзүң курмандык чал дептир. Ушул боюнча кененирээк айтып берсеңиз, аял киши өзүнүн атынан өзү жылда курмандык чалыш керекпи? Курмандык боюнча дагы Кудай кааласа жакындап келатат. Маселени айтып беребиз, бирок азыр ушунча сурап калдыңыз, азыр эле айтып коеюн да. Курмандык чалуу Ханафи мазхабта важип. Башка мазхабтарда сүннөт. Бизде важип курмандык чалуу. Кимге? Муким деп коет, мусафир эмес. Макулбу? Анан колунда бар, нисапка жеткен байларга. Кембагалдарга курмандык важип эмес. Ошондой эле аялда дагы бизде ушундай. Башка мисал мазхабтарда мустахаб, бирок бизде важип. Ханафи мазхабта аялдарга да курмандык чалуу важип. Эгерде ал аял бай болсо, азыр кээ бир аялдар бай, жиптерди айтып жүрбөйбү? Ал жөн эле курмандык чалыш керек. Аял эгерде аялдан экөөнүн мүлкү эми негизи күйөөнүкү боло турган болсо, анын байлыгы жетпесе, анда чалбайт. Бирок эгерде анын байлыгы жете турган болсо, ага өзүнчө, күйөөсүнө өзүнчө, аялына өзүнчө. Бир кой менен эле баарды иш бүтө бербейт. Кээ бир байлар бар, аялы дагы бай, өзү дагы, күйөөсү дагы бай да. Аялын мүлкүндө бир 2-3 магазини бар, машинеси бар, башкасы бар. Бирок аял менен чогуу эле жашайт, неме кылат? Демек буларга важип. Туура эле айтыптыр. Шариятта ата энеси тирүү туруп, жакындарына баласын берсе кандай болот? Кыз баланы. Эгерде ата энеси балага берүүгө макул болбосо, ага карабай эле баласын бердирип койсо, жакшы эмес. Бала ата энесинин мээрими. Мындай да, эне өзү мээрим чачкандай башка эне чача албайт. Себеп өзү төрөгөн да. Өзү төрөгөн. Ошон үчүн ишке карап туруп, эгерде өздөрү бага ала турган, кээде ушундай болуп калат мурдагы доорлордо. Бага албай калат эле, балдары көп болуп калат эле. Тигисине берип, мисалы да. Өздөрү багып жакшы карай турган болсо, берип не кылат? Акысы жок аны бирөө бер ал дегенгечи. Ата энеси акылуу ушул. Тарбияга дагы, алганга дагы. Устаз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи умра кылганбы же ажылык кылганбы? Биринчи умра кылган. Ажылык фарыз бир эле жолу болгон. Бир эле жолу. Акыркы жылы 10-жы хижриде. Ага чейин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 умра кылган дейт. Устаз, эгерде намаз окуганга ниет кылсаң, даарат алсаң, бирок бир себептен окуй албай калсаң, убактысы өтүп кетсе, казасын окуймунбу? Сөзсүз да. Сөзсүз казасын окуйсуз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды күлгүзгөн сахаба жөнүндө айтып бериңизчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын доорунда бир жолу бир сахаба Рамазан айында болчу. Күндүзү аялына жакындаса болбойт да.
Ал күндүзүн аялына жакындап койгондагы пайгамбарыбызга келип айтты. О Алланын элчиси, эмне болду? Өлдүм эле өлдүм деди. Неге? Ошо аялга жакындап койдум да. Пайгамбарыбыз айтты, кул азат кыл деди. Кафара кечирилип кетет деди. Кул каяктан деди, кул жок деди. Пайгамбарыбыз айтты, анда 2 ай катарба катар ороза карма деди. Я Расулалла, bir күнгө чыдай албай ушундай болуп калды. 2 күн катарма 2 ай кантип кармайм деди мен. Пайгамбарыбыз айтты, анда деди, ага келиң, анда деди, сен 60 кембагалдын курсагын тойгоз деди да. Я Расулалла деди, мен өзүм кембагалмын, каяктан тойгозом деди. Пайгамбарыбыз айтты, мен анан кирди, бир аз курма алып чыкты. Мынаны бейбечараларга садака бер деди эле, алды дагы. Я Расулалла, ушул өрөөндө менен өткөн бейбечара жок деди да. Анда өзүң же деди. Худху вастагфир роббак деди. Анда ал дагы өзүң же дагы Аллага истигфар кыл деди. Бар деди. Алымдар айтышат, Аллаху акбар. Мына үммөттүн фазилетин караңыз. Кылмышты кылган өзү. Акысын жеген дагы өзү. Алла, бундай үммөт барбы? Жок да бундай. Караң. Буну башка жеш керек эле да. Ушу өзү деме кылып атат. Я Алла, я Алла. Бул риваят Бухариде келет болгондо да, Сахих Бухариде. Бир хадисте да келет. Бул башка. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен дейт, өтө жакшы билем дейт. Бейишке эң биринчи кирген кишини, жана өтө жакшы билем дейт. Дозоктон эң акыркы чыккан кишини да билем дейт да. Бейишке эң биринчи кире турганды да билем дейт. Экинчиси экен? Дозоктон эң акыркы чыкканды да жакшы билем дейт. Ошо эң акыркы чыккан тууралуу айтып берди да. Кыямат күнү бир киши алып келет экен, бергенле деп. Ошо дозоктон эң акыркы чыга турган киши да ошо. Алып келип чоң күнөөлөрүн чекеге коюп коет экен дагы. Кичинекей күнөөлөрдүн баардыгын мойнуна алдырта баштайт экен. Мынаны кылгансыңбы? Ал баардыгын мойнуна алат да. Чекеден кичинекей күнөөлөрдүн мойнуна алып атат, эми коркуп атат бул. Бул чоң күнөөлөргө кезек качан келет? Кичинекей күнөөлөрдүн баардыгын мойнуна алды. Алладан коркуп атат, чоң күнөөлөрдү эми буну баштайт деди. Алла субханаху ва таала айтты, мойнуңа алдыңбы деди. Баардыгын мойнума алдым, баарын кечирип коем. Алла таала айтты, буну кечирдик. Давай. Ушул кичинекей күнөөлөр да, ушунун баардыгын соопко айлантырып берле дейт да. Ошондуктан айтты, Алла, дагы бир топ күнөөлөрүм бар эле го меники эле. Чоң күнөөлөр. Кичинекей күнөөлөрү соопко айлантырылгандан кийин, аятта күнөө соопко айлантырылып атат да. Ага чейин коркуп отурган. Алла, менде дагы чоң күнөөлөр бар эле го, каякта калды дейт. Пайгамбарыбыз ушуну айтып күлүп берген да. Азы түштерине чейин көрүнгөн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям машалла. Көбүнчө ушундай күлүп, жылмайып жүрөт. Өтө көп жылмайт, анда көп каткырып немеси жок эле. Ошондой эми азыр. Ла иляха иллаллах. Кырсыктап же бир жамандык баштан өткөндө мал союп түлө өткөрмөй салт бар. Ушул салттын шариятта өкүмү кандай? Болот? Эчтеке эмес. Бул кан чыгаруу ибадат бар го, адам атадан бери келатат. Курбанчылыктан башка да. Ошо балени кетирүүдө кан чыгаруудай, ибадаттай таасирлүү амал жок өзү. Билип коюң. Бейбечаралардын курсагын тойгозуп, кан чыгаруу, ибадат түлө өткөрүү чоң таксыр. Албетте ниет туура болуш керек, Бул дада калса аулия, салихиндер эмес, фасык, фажырлар, күнөөкөрлөр дагы ушундай кылып кан чыгарып садака бере турган болсо, ошолорго да таасири жок. Даже кафырларга да чын айткан. Балеледен кайтаруу боюнчачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери бар да. Бул жакшы иштер бар го. Мындай
жаман иштерди, жаман коркунуч нерселердин бардыгын жок кылат деген. Ушулардан бир сактайт деген. Сана аль-маруф деп коет мунучу. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа мына жерде биздеги түлөө, мал союп, кан чыгарып. Бул эки нерсеге болот да. Негизги бул дуада. А дуанын пайдасы азыркы болгон проблемадагы бол элек проблемага да экөөнө тең да. Азыр келе турган проблеманы да дуа чечет. Келип калганын да чечет. Кан чыгаруу келе жатканын дагы учурдагысын да чечет. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа бул шариятыбыздагы бар нерсе. Албетте Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек, буну билип коюңуз. Башка бирөөнүн атына эмес. Мархумга багыштап Куран окуунун тартиби кандай? Фатиха сүрөсүн окуп, андан соң Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп багыштаган жакшы дешет. Ошол чынбы? Ооба. Фатиханы окуңуз, 3 жолу Ихласты окуп, я Алла, ошол сүрөлөрдүн, аяттардын сообун кимге багыштай турган болсоңуз, ошого багыштадым деп айта бересиз. Базарда, дүкөндө сатылган эттин арам, адал экендигин кандайдыр белгилеринен улам айрымалап билсек болобу? Баары эле таза деп беришет. Алла разы болсун сизден. Жок таксырлар, кимден күмөн кылсаңыз албай эле коюң. Мындайда ал-асл фил ашья ибаха. Илля лахм дейт. Негизи бардык нерселерде адалдык, эттен башка. Эт маселеси келгенде арамдык, адалдын далили болгонго чейин. Башка нерселерде адалдык, арамдын далили болгонго чейин. Түшүндүрө алдымбы? Май, печенье мисалы. Эми буда негизи адалдыкта жөндөн-жөн шектене бербе. Качан арамга далил келсе, все эми арам экен. Арамга далил келген жокпу? Бул адал бойдон калат да. Эттики тескерисинче. Эттикинде арамдык. Түшүнүктүүбү? Биз буга жакындабайбыз. Адалдан далил келмейинче. Адалдан далил келди. Салам алейкум. Я жеке, буну мен муздагам, бисмиллаху акбар. Болду ака. Түшүнүктүүбү? Эт менен башка нерселер, продукттардын айырмасы ушуда. Башка продукттарда адалдык, негизи адалдык. Арамдан далил келгенге чейин ал адал бойдон тура берет. Эттики арамдык. Адалдан далил келгенге чейин арам бойдон тура берет. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн шаманалар бүгүнкү күндөргө айткан таксыр, сиз жерикпей эле уялбай эле айтып коюңуз, сурап коюңуз. Жоксо ишеничтүү жерден алыңыз. Ишеничтүү жерден алыңыз. Бул алкын маселеси бул. Дуа маселеси, ибадат маселеси. Ошон үчүн бул сурагандан уялбаш керек. Бирөө иншалла бир жолу айтты, болду. Бирок бир мусулман мамлекеттерде көпчүлүгү машалла бисмиллаху акбар де, жакшы. Ишеничтүү жерден алып. Анан бирөөнүн үйүнө барып, бирок мусулмандын үйүнө барып шектене бербеш керек. Кандай бушурду, кимден бушурду, каерден алдың, качан алдың, намаз окуйбу, окубайбы деп териштирип берет. Түшүнүктүбү? Жакшы сен өзү намазга мындайбы? Болду. Ал дагы алхамдулилля көңүл бурат өзүнүн алкымына. Устаз, жамаатка кечигип келип, кошулуп уюганда, рүкү абалда, жетишкенде, 2 жолу субхана роббиял азим деп айтып калсам, рекетке жетишеминби? Жетишесиз. Ошол эле абалда жамаатка кечигип келип, өзүң окуган учурда адашып кетсе, жалгыз сажда сахв кылса болобу же кандай? Туга мындай. Биринчи маселеңиз боюнча, рүкүдө жана субхана роббиял азимди айтканга үлгүрбөй деле калдыңыз. Бирок имамды рүкүдө таптыңызбы, ошол рекетке жетишти деп эсептелет. Рүкү кылыш фарыз. Субхана роббиял азимди айтышлык фарыз эмес. Субхана роббиял азим ал сүннөт. Имамды рүкүдөн таап калышыңыз керек да. То есть имам рүкүдө да, сиз да рүкүдө анан сами Аллаху лиман хамида болуш керек да. Эгерде сиз рүкүгө жеткенге чейин сами Аллаху лиман хамида болуп кетсе, анда жетпей калдыңыз да. Бирок бир нерсени эске алып коюңуз таксыр. Биринчи турган кезде Аллаху акбар деп, анан рүкүгө барың. Урган бойдон рүкүгө экөөнү бир кылып жүрген кээ бирлер бар да, ушу экөөнү бир кылат да. Аныкы болбой калды. Себеп дегенде Аллаху акбар биринчи такбир бул фарз. Бул эше рүкүнүн такбирин айтып эле кылып салды да, андай болбой. Ал өтпөй калат. Экинчиде эле мунуку. Эми мисалы караңыз. Имам менен бирге намаз окутасыз. Сиз ат-тахиятты, салаватын кошо айтып алдыңыз. Сажда сах важип болуш керек эле. Бирок сиз аркасында ыктыда кылгансыз да.
имам болса туруп өзү нормальный эле окуду да алчы. Болду, сиз саждай сак кылбайсыз. Түшүнүктүүбү? Сиз кылбайсыз, имам жооп берет. Эми имамга келдиңиз эле, имам бир рекет имам окуп бүттү, сиз имам менен бир эле рекет окугансыз. Имам кетип калды. Сиз кайра турдуңуз, өзүңүздүкүн окушуңуз керек да. Ошо өзүңүздүн окуп атканыңызда эгерде сиз кемчилик кетирсеңиз, анда саждай сак кыласыз. Түшүнүктүү? Мен 18 жаштамын. Атам кичине кезимде каза болгон. Мага азыр айтып жатышат. Апаңдан бир сурап кой, күйөөгө тиеспи деп. Шариятта ушул кандай? Айтып бересизби? Антип сурабасам күнөөкөр болуп каламбы? Мен магазин ачкам. Ичиндеги товарга зекет беремби жана кандай кылып берем? Жок, мына биринчиңиз таптакыр болбойт. Сиз апаңызга турмушка чыгасызбы, чыкпайсызбы деп ал кызы айтканга болбойт ал. Түшүнүңүзбү сурагандар? 18 жашта экен, атасы өтүп кеткен экен, эми апасына турмушка чыгасызбы, чыкпайсызбы деп. Жок, андай күнөөкөр эмес, мындай болбойт. Ал өзү акылы бар, өзү теңдүүлөрү бар, башка бар. Бирок кызы апасына антип айткан туура эмес ал. Мисалы эми туура, мисалы турмушка чыкса, шарият эч кандай запрет кылбайт. Мисалы өзгөчө, мисалы жаш өтүп кетти, дагы турмуш куруш керек, дагы балалуу болуш керек, мисалы эч кандай эмес. Күйөөсү өтүп кетти биринчиси, экинчисине чыга берет ал. Экинчиси өтүп кетти, үчүнчүсүнө чыга берет ал. Эч нерсе эмес. Бирок кызы апасына айтуу болбойт. Зекет боюнча мындай зекет эгерде бүгүнкү күнү 280.500 сом, ошо товар оборот болуп атат, акчаңыз болот, ушунун саны жете турган болсо, бир жылга айланса, анда зекет бересиз. Ошону санаңыз, канча товар бар, канча акча бар, бере бересиз. 40тан бирин бересиз. Устаз 1-2 жылдан бери иштеп, бирок ишим такыр жүрүшпөй койду. Жарым жылдан бери кылган бизнесимден банкрот болдум. Карызга баттым. 1 айдан кийин үйлөнөм. Бирок азыр квартирасызда калдым. Үйдөгүлөр жана тууган тааныштарым да жардам бере алышпайт. Эмне кылсам болот? Өмүр бою ушинтип өтүп кетүүдөн коркомун. Сиз караңыз, кесип үйрөнүң, таксыр пайгамбарыбыз кесип айткан. Кичинекей кесип болсо дагычы. Мейли, бир нерсени тазалаппы, бир нерсени куруппу, мык кагыппы, нан бышырыппы, жүк ташыппы, кандайдыр кесипти үйрөнүш керек. Экинчиси таквалык, үчүнчүсү каниет. Ушу 3 нерсени жаттап алыңыз. Bundan Allahu Akbar. Sizden ötken baktulu adam olmayın. Birinin maşinesine, giyimine, tiyakpayana, vapşe göz salma. Bardı çıpıqa. Elhamdülillah. Kaniyetli Allah Teala rızkı verse, oldu. Günöden saktanınız, azına olsa dahi kaniyet kılınız. Kesmini inşallah az olsa da işleyiniz. Ustaz İmam Saraksi degen kim bolğon, qaysı wagtda jaşagan? İmam Saraksi degen Allahu Akbar. Bu где-то 436. Bundan 1000 жыл murda kelgen dünýäge. Gebirler 440 deyt, 490 uşo жылдарда өткөн да. Hijri boýunça 1000 жыл murda bolgan. İmam Saraksi, Muhammad ibn Ahmad деп коет, Şamsul Aimma, imamdardын günü деп. Bul Mabsut degen kitebi var. 30 tom. Özü Saraks деп, mına Türkmenistan'da, oşol jakta tuğulgan. Бирок dünýäden qaytkanda özgönde qaytkan. Bizdin özgön şaары бар go. Oşol özgön şaarында İmam Saraksi aytат. İmam Saraksi'ni бүткүл дүйнө признавать этет да. Бүткүл дүйнө билет. Бүгүн эмес. Ушул 10 кылымдан бери, 1000 жылдан бери барды признавать этет да. Биздин алхамдулилlah усул китептен 30 том болгондо дагы зынданга, ушул убагындагы падыша зынданга салып, ошол жерде 15 томду зынданда туруп, бир китепсиз, компьютерсиз, калемсиз, макулбу, флеш картасыз, дисksiz жаздыртып койгон. Болгондо дагы 15 томду арабча жаздырган. Ушундай алым болгон. Бардык мыйзам, шарият, фиq, усул боюнча. Вакыт болуп калдыбы? Так. Аллага шүгүр, бардык жактан жолумду ачып койду. Бир аз кыйынчылыкта артынан шартым жок болсо да, соодада береке бар деп чоң максаттарды коюп баштадым. Башкаларга зыян жеткире албай, кызмат кылып сооданы чоңойтса кандай болот? Өзүңүздөн кеңеш сурайм. Иштек эмес. Сооданы кенен кыла бериң. Бирок ушуну билип коюңуз.
5 убакыт намаз каза болбосун. Башкалардын укуктарын берип туруңуз. Баары эле жакшы. Убакыт болуп калдыбы? Же барбы? Есть там 5 минут? Или там сколько? 5, да? Хорошо. Банк сатып алып, кайра бир аз акча кошуп, анан бизге узак мөөнөткө сатат экен. Ушундай кылып бир нерсе алса болобу? Мурабаха деп коет бүгүнкү күндө. Мурабаха деп үстүнө кошуп, анан кийин акчаны бөлүп туруп сатат. Мынанча пайыз дебейт. Например, мисалы айта турган болсок, мына ал 100 сом, ошону 120 сомго сизге рассрочкага сатат. Боло берет бул. Устаз, мазарлар азиз кишилердин кабырга кан чыгарып мал сойсо болобу? Болбойт. Канча бисмилля Аллаху акбар деп энешел үйдө эле. Албетте соопторун багыштай бериңиз. Так. Кичинекей 1 жаштагы сүттөн чыга элек наристеден ашкан, мисалы нанды тиштеп жеген болсо, калганы артып калды. Ошону жесе болобу? Же макру болобу? Мен макру болот деп уктум эле. Жок, эч кандай макру болбойт. Эч кандай макру болбойт. Жесе боло берет. Жолдошу аялынын үстүнөн күлсө, мисалы тишиңди кара, же бетиңди кара деген сыяктуу талак түшүп калабы, тамаша иретинде айтса. Жок, талак түшпөйт, бирок шылдыңдаган жакшы эмес. Мусулманды шылдыңдабаш керек, маскарлабаш керек. Мындай, так, бир суроо бар мында. Жолдошубуз жок, жолукчанмын. Намаз окуйм, иним мени менен дааватка чыкпасаң, мени дозокко сүйрөйсүн дейт. Аллахтын өкүмүн аткарып жүрсөм да, инимди дааватка чыкпаган үчүн аны мен дозокко сүйрөйм. Жок, Аллахтын өкүмүн аткарып зикир дуа кыла бериңиз. Мүмкүн болсо чыгып келесиз, дозокко сүйрөбөйсүз. Мен сурап берейин дегеним үй бүлө тууралуу. Мен 3 балам бар. Жолдошум Россияда. Мага жылына 1-2 айга гана келет. Азыр бир кыз менен сүйлөшөт, мага көңүл бурбайт, чалсам чалдың деп урушат, сөгөт. Балдарым үчүн чыдап атам. Алланын астында канчалык күнөөкөр ошол кыз экөө. Мага сөз берип кеткен, жакшы жүрөм деп, кыянат кылып жатат баары бир. Ортого айтсам да баары чыда дейт. 10 жыл болсо үйлөнгөн, 10 жыл болсо болду. Үйлөнгөнүбүзгө жылына 1-2 ай гана келет. Ушул туурабы? Жашайлы десем, иштеш керек дейт. Адам катары, аял катары аябай чарчадым. Эмне кылсам керек? Аллаху акбар. Зулумдук. Кыямат күнү жооп берет. Бирок бул жерде тууган уруктарга айткыла, дуа, зикир, Куран менен эме зулумдук. Ата-эне аларды чакыртып, же болсо башын бошотуп койсун, башка турмушка куруп, калган жашоосун рахаттуу, берекелүү, бактылуу өтсүн. Мындай кылганда. Мен быйыл бүтүрүүчүмүн, иншаалла. Өзүм хижаб кийем, алхамдулилла. Бүтүрүү күнүндө балдар менен кол кармашып чыгуу керек экен. Мен чыгууну каалабайм. Бирок эжеке чыгасын деп айтып жатат. Эмне кылсам болот? Жана дагы сороом. Мындайда мажбурлаганга акысы жок. Эч кимди ибадат кылууга мажбурлаганга, күнөө кылганга эч кимдин акысы жок. Бул конституциялык укукта дагы ар ким өзүнүн эрки менен жакшы иш кылса дагы, Кудай сактасын, жаман иш кылса дагы чакырып айтып эле. Намыз деген керек, кантип айтат ушундай эже. Азыр бүгүн ушунун аркасынан канча деген зына болуп атат, канча деген бузулуп атат, канча деген өлүм болуп атат, канча деген жамандык болуп атат. Кээ бирлер түшүнбөгөнү көп да. Так, Куранды көптөгөн тафсирлери жазылган. Акыркарларынан болгон Рисала Нур жыйнагы жана автору Бедиуз Заман Саид Нурси тууралуу кененирээк маалымат берип коесузбу? Бул кишини мындай үстүртөн эле билем. Бедиуз Заман Саид Нурси деген убагында аулия, алым. Бирок китептерин чын айтсам окуган эмесмин. Бир нерсе деп айта албайм, аны окуп мында бир жерде туура эмес деп мен окуган эмесмин. Бизде суроо бар эле, хижама жумуш ылдыйкы даражадагы жумуштардын бири болуп саналат деген туурабы? Туура. Фарыз намаздарда салаваттан кийин дуалар окулабы, же болбойбу окуганга деп билейин дедик эле. Салаваттан кийин дуаларды окусаңыз болот. Роббана атинан окуңуз. Аллахумма инни занамту нафси фагфирли фа иннаху ла ягфиру зунуба илля анта. Магфирата мин роббик. Дуалар бар. Бар дуаларды окусаңыз болот. Дем салган сууну канализация билбей төгүп алсам эмне болот? Истигфар кылыңыз. Фарыз намазда салаваттан кийин дуалар жана 2 сажданын ортосунда Роббигфирли деген дуаны дагы кайсы айтса болот. Анда бүгүн азыр сабактан өттүк. Бизде фарыз намазда саждада Субхана Роббиял А'ла болду. Эң улуу дуа ушул.
Нафил намаздарда азыркы айткан хадистер. Эки сажданын ортосунда дагы бир таспихче унчукпай туруу. Нафил намаздарда айтсаңыз болот. Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни, варфани деген дуалар. Ваджбурни деп. Аял истихаза күндөрү толук даарат алып, маасы кийип, ар бир намазга жаңы даарат алып, бутка масы тартса болобу, же ар бир намазда бутту жууш керекпи? Жок. Үйдөбү 24 саатка масы жарайт. Ошону кайрадан бутту чечип жууган кереги жок. Истихазада кандай? Ар бир намазга жаңыдан даарат алып окуй берет. А бул үстүнө мас тартып кете берет. Менде башка масы тартып жатканда колуң пешенеге тийип кетсе, масы өтпөй калабы? Кененирээк айтып коюңузчу. Жок, масы өтө берет. Себеп дегенде бизде мас тартуу фарз 4төн 1-ге. Мынакей. Пешенем жака тийип калды. Колуңуздун манжалары пешенеңизге тийип калды. Алакан бар да. Ашыгы менен жетиштүү. Албетте сүннөт боюнча мен пешенеге тартпайм, пешенеге мас тартылбайт, чачка тартылат. Чач чыккан жерден аягына чейин. Так. Муфтияттын чыгарган фатвасына баш ийбесе эмне болот? Мисал, кече сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин мал союлбасын дегенге каршы чыккандар болуп жатат. Жок, муфтияттын фатвасына баш ийиш керек да. Мен жаш кезимде балдар менен бир орустун үйүнө кирип арпа уурдадык. Анан келип магазинге аларды сатып акчасын алдык. Мен бирок акчасын албай кеттим. Үйгө кеттим. Кийин бир таксырдан сурадым. Айтты: "Орустуку болсо өлгөндөн кийин сенин ыйманыңды сурайт" деп. Азыр мен ойлойм, акчасын берсем шектенем, милицияга берет деп, не кылсам болот уста деп. Биринчиден акысын кайтарып берип коюш керек, кандай болгондо да. Мурда жаңылыш болуп ушундай колума туура эмес келип калган экен деп эле берип коюң аны. Уурдадым дебей эле. Так. Экинчиси орус ыйманды сурабайт. Амалдан ар кимдин ыйманы өзү менен. Ыйман бар же жок? Ыйман алып бере турган нерсе эмес ал. Амалдар арды бери тиякта кете берет. Макулбу? Убакыт болуп калды, элди күттүрбөйлү. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жар болсун, баарыбыздын башыбызга бак болсун. Амин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.